эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгыны түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Урматтуу менин мусулман туугандарым, бүгүнкү күнү альхамдулилlah сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле мен Насихат радиосунда Шарапов Бактыяржан Ислам жана биз берүүсүндө. Урматтуу туугандар, чынында эле той болот, тойдун эртеси дагы болот дегендей, чынында эле кече эле Рамазан келатат деп аябай кубанып, сүйүнүп жаттык эле. Андан кийин айыт болду, айыттын эртеси дагы болду. Эми азыр Шавал айы кирип калды. Урматтууган, эми бул айда эмне кылабыз? Бүгүн ошол Шавал айында орозо кармоо туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Албетте сиздердин бизде Насихат радиосу 90 жана 9 жыштыгында, ошондой эле бизде Марватуу YouTube каналыбызда көрсөңүздөр болот. Сиздерге кызыктырган суроолор боло турган болсо 705 96 94 41 WhatsApp номерибизге өзүңүзгө кызыктырган суроолорду жазсаңыздар болот. Албетте урматтууган, эскертүү момундарга пайда берет демекчи, биз эскертип коебуз. Талак маселесиндеги талак маселеси боюнча суроо бербегениңиз жакшыраак. Анткени бул маселе телефон аркылуу чечилинбейт, өтө татаал маселе болгондуктан бул маселе боюнча муфтиятка барсаңыз жакшы болот. Ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча бул жеке ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы болгондугу үчүн аны жекече жолукканда, жекече бирөө менен олтурганда, же болбосо жекече башка бир илимдүүлөрдөн сурасаңыз жакшыраак болот. Ооба, сиз бүгүн машинада кетип баратасыз, сиз бүгүн жалгыз олтурасыз, сиз бүгүн өзүңүздүн келечегиңиз менен, же болбосо досторуңуз менен олтуруп сурап көрөлүчү деп гана жазышыңыз мүмкүн. Ал эми канчалаган бир туугандарыбыз үй бүлөсү менен, ата энеси менен, кыздары менен, уяттуу адамдар менен чогуу олтурган болушу мүмкүн. Ошондуктан аларды дагы ыңгайсыз абалга калтырбастан толук биз менен бирге болушлугу үчүн урматтууган, ушул эки суроо боюнча бербегениңиз жакшыраак болот демекчибиз. Албетте бүгүн урматтуу тууган Шавал айынын 3-4 болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким Рамазан айынын 30 күнүнө улантып, үзгүлтүксүз дагы улантып Шавал айынан 6 күн орозо кармай турган болсо, кодум эле ал адам 1 жыл бою орозо кармады деген соопту алат деди урматтуу тууган. Ошондуктан биз чынында эле бардыгыбыз ибадат кылууга умтулуп, ибадатка тойбостон, ибадатка ач көз болуп, дагы ибадат кыла турган болсок, албетте бардыгыбызга ашыкча болбойт. Анткени бардыгыбыз муктажбыз, алсызбыз, күчсүзбүз. Ар бир кылган ибадатыбыз өзүбүз үчүн гана. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте айтканда, бул хадисти түшүндүрүп Абу Хурайра разияллаху анху айтат. Чынында эле Куранда Аллах Таала айткан: "Ман жаа бил хасана", кимде ким бир жакшы ишти алып келе турган болсо, фалаху ашару амсалиха, ага 10 эсе жакшылык берилет. Валлаху шакурун халим, Аллах Таала кадырлоочу жана өтө жумшак зат. Сиз бир эле жакшы иш кыла турган болсоңуз, Аллах Таала 10дон 700 эчеге чейин, залика фазлуллахи утихи ман яша, бул Аллах Тааланын ай көлдүүлүгү, Алланын берешендиги. Мындан кимге көбүрөөк каласа көбүрөөк бере берет урматтууган. Эң эле азы дегенде бир жакшылыкка 10 жакшылыкты Аллах Таала берет. Мына ошондо урматтууган, эң эле төмөнкүнү ушул аятка байланыштуу ушул эң төмөнкүнү ала турган болсок, биз алхамдулилlah 30 күн орозо кармадык. Буну 10го көбөйткөндө 300 күн болуп эсептелинет. Эми 6 күн дагы орозо кармай турган болсоңуз, бул 60 күн, бир жылда 365 күн болуп турган болсо, мына ошол 360 күн орозо кармагандыгы, бул бир жыл бою орозо кармады деген соопту алат. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык үммөтүнү мына ошол нерсеге кызыктырган, мына ошол нерсени ибадатка таргып берген урматтууган. Мына ошондуктан биз деле ошол өзүбүзчө ойлоп таппайбыз, жок жерден жонбойбуз, кара жерден казбайбыз, өзүнчө ойлоп бир нерсени жазбайбыз. Балким Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсени гана сиздерге жеткирүүгө аракет кылып умтулуудабыз урматтуу тууган. Мына ошол бул дагы эми кимге насип кылган болсо, албетте. Эми урматтууган, Рамазан айында бардыгыбыз сайрадык, бардыгыбыз фазилеттин артыкчылыгы туурасында айттык урматтууган. Адам баласынын Аллах Таала өзү хадиси кудусиде айтат: адам баласынын ар бир кылган амалы өзү үчүн.
Çınында эле эмне амал кылып атасыз же эмне кылбай жатасыз, бардыгы өзүбүз үчүн. Биздин кылган ибадатыбызга Алла Таала эч кандай муктаж эмес, көз каранды эмес. Эгер бардыгыбыз эле баш көтөрбөй сеждеде жатып ала турган болсок, бул Аллах Тааланын казынасына кыпынчалык пайда дагы келтирилбейт. Бардыгы эле көчөгө жылаңач болуп чыгып кете турган болсо, Аллах Тааланын казынасыга же болсо Аллах Тааланын шаниге бир кыпынчылык дагы зыян келбейт, урматтуу тууган. Пайда дагы келбейт, зыян дагы келбейт. Ар бирөөсү биздин өзүбүз үчүн гана болот. Мына ошондуктан Аллах Таала Муса алейхиссаламдан сурады. Муса каламулла, Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Аллах Таала ошого айтты: Муса, сен мен үчүн эмне кылдың? Деген учурда Муса алейхиссалам айтты: Аллахым, мен сен үчүн намаз окудум деди. Аллах Таала айтты: Муса, ал намазың кыямат күнү өзүңө күбөлүк болот. Мени окуган деп ортого күбөлүккө түшөт. Мен үчүн эмне кылдың? Дегенде Муса алейхиссалам кайра ойлонуп туруп айтты: Алла, мен сен үчүн зикир тарттым. Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деп зикир тарттым. Дедиле Аллах Таала айтты: Муса, ал тарткан зикириң кыямат күнү өзүңө нур болот. Мен үчүн эмне кылдың деди. Дегенде Муса алейхиссалам дагы ойлонуп туруп айтты: Алла, мен ороза кармадым. Сен үчүн ороза кармадым. Ушундай күн ысыкта бар болуп туруп жебедим, бар болуп туруп ичпедим. Мына ушундай ороза кармадым. Аллах Таала айтты: Муса, бул орозаң кыямат күнү өзүңө дозоктон калкан болот. Мен үчүн эмне кылдың деди. Көрсө, чынында эле урматтуу тууган, ар бир кылган амалыбыз бул өзүбүз үчүн гана экен. Мына ошондуктан ушу Шавал айында дагы кимге насип кылган болсо 30 күн, 6 күн ороза кармап кое турган болсок, бул дагы биз үчүн бир жыл бою ороза кармады деген соопту алыш үчүн гана. Урматтуу туугандар, биз Насихаттар радиосунда 90 жана 9 жыштыгында, ошондой эле Марва ТВ YouTube каналында түз эфирдебиз. Эгер де сизге ушу Шавал айы туурасында деге эле өзүңүздү кызыктырган суроолоруңуз бар боло турган болсо, анда биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат. 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ошого сурооңузду жөнөтсөңүз, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Эми урматтуу тууган, Аллах Таала Муса алейхиссаламдан сураган учурда, Муса алейхиссалам толугу менен жооп берген учурда, бардыгы өзүң үчүн, мен үчүн эмне кылдың дейт. Чынында эле бардык кылган ибадатыбыз бул өзүбүз үчүн гана. Демек, сиз адам баласы 3 нерсе үчүн гана жашайт. Же балдарым деп жашайт, же ата-энем деп жашайт, же өзүм үчүн гана деп жашайт. Башка үчүн жашабайт. Өтө кыйнаса дагы эми макул, ортодо балдарыбыз бар, балдар үчүн чыдайлы, бири-бирибизди кечирели дейт. Же болбосо ата-энем мына ушундай, ата-энем үчүн эч жакка кете албай атам, ата-энемди караш керек, мен карабасам ким карайт дейт. Же болбосо мен өзүм үчүн, мен өзүм күйөм, мен өзүмдү өзүм сыйлаймын, мен өзүмдү өзүм капа кылбаймын деп өзү үчүн гана жашайт. Демек, урматтуу тууган, мына ошол Алла 3 нерсе гана. Демек, ар бир кылган ибадатыбыз бул өзүбүз үчүн боло турган болсо, анда келиңиздер ушул Шавал айындагы текке кетирбестен орозосун кармап калайлы. Ооба, Рамазан айында майрам бир эле күн, урматтуу тууган. Кече бүгүн 2 күндүк орозобуз бар эле. Балким кайсы бир адам муну укпай калды, кайсы бир адам бул нерсе туурасында билбей калды. Эч нерсе эмес, 2 күн өттү, калган 6 күнүнү кармап коелу, орозосун кармап коелу. 1 жылдык соопту аласыз, урматтуу тууган. Анткени орозо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ас-сауму джуннатун". Бул орозо дозоктон калкан болот. Дозокко калкан болот, урматтуу тууган. Дозокко өзүңүзгө тосуп, калкан кылып. Бүгүнкү күнү жөнөкөй эле күндүн ысыгыда сизге зонтик деп коелу, кол чатыр. Кол чатырды кармап, күндүн ысыгыдан кандай сактанып аткан болсоңуз, жамгырдан кандай сактанып аткан болсоңуз, орозоңуз кыямат күнү дозоктон дал мына ушундай сактап бере турган нерсе. Бул өзүңүз үчүн гана. Эгер түшүнсөңүз, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, ден соолугуңуз таза болуп, кармай турган болсоңуз. Ооба, урматтуу тууган, таң калышыңыз мүмкүн. Рамазан айы чыгып кетти. Энди биз бул 6 күн орозосун кармай турган болсок, анда кайсы маалда ооз ачып, кайсы маалда жабышыбыз керек деп таң калып, ошону билгиңиз келип аткан болсо, оңой эле. Оңой эле. Бул туурасында сиз өзүнчө календар чыгарып, же мунун календарын издеп таап, ошол календар менен карап, ороза кармап ооз ачышыңыз эч кандай шарт эмес. Алхамдулилла, 5 маал намаз окуп атасызбы? Мына ошол
Bağımdat namazın vakıtı kirgende siz oğuzunuzu javasız. Bağımdat vakıtın namazın vakıtı kirde de geçe ırma tutugan sizden sarılığınızdan vakıtı jey turgan tamağınızın vakıtı büttü. Uşul uçuda oğuzu javasız. Şam vakıtı kirdi degen uçuruda ne kılasız oğuzdu açasız. Mına uşul. Jıl 12 ay sizden kalendarınız mına uşul. Eger namaz okup, uşul namazın vakıtlarını bilgen bolsoňuz, boldu. Hazır ar bir adamda telefon bar bolmatogan, oşonu paydalуу jaka işletiňiz, jakşı jaka işletiňiz. Oşoň içinde bayağı programmalar var, namazın vakıtları var, olma tutugan Nasat Media degen. Mına oşonu köçürüp ala turgan bolsoňuz, alda 7 oblasybızdan kerek bolsa başka mamleketlerindagi namazın vakıtları berilingen, oşonu karap turup kaysyl uçuda bagymdatyň vakıty kirgen bolsa, oğuzuňuzdu javasız, kaçan şamdan vakıtı kirgen bolsa, oğuzuňuzdu açasız. Azan şart emes, hurmatly tutugan, azan şart emes. Ankeni bul azan namazga aytılınat, adamdарды jamaat namazga çakırıp atat, sizdi oğuz aç, oğuz dep jap dep çakırбай atanany, balkim namazga çakırıp atat. Emi azanga karay turgan bolsoňuz, kebir azançı uktap kala turgan bolsa keçigörek aytyşy mümkün, kebiröwi erterek aytyp kalyşy mümkün. Muna oşonduktan bul sizdin oğuz açı wagtyňyzdy, oğuz jabı wagtyňyzdy keçiktirip koýuşy mümkün. Oşondan siz aga karabastan balkim bagymdat namazyny kirdi, şam namazı kirdi, mına şoga karap turup, oğuz açıp, oğuz jaba bere turgan bolsoňuz, hiç kanday kıynalbaysız, aldıga karay umtula beresiz inşallah. Bul jıl 12 ay mına uşunday. Jıl 12 ay mına uşul vakit menen oğuzdu jawap, oğuzdu aça beresiz, hiç kanday kıyınçılığı jok, urmatly tugan. Owa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü Rajab Şaban ayında oroza karmap, Ramazan ayında karmap, ar bir ayda, ana Şawwaldyň 6 gününü karmap, andan keyin ar birinci gün, ar 4-nji gün Peygamber sallam oroza karmagan. Bul günleri oroza karmaşlyk, bul özü sünnet, hurmatly tugan. Bul özü sünnet. Owa ayar sayın 3 gün karmaşlyk, aydın ortasında 13, 14, 15 oroza karmaşlyk, bul dagy sünnet. Eger Allah mümkünçilik bere turgan bolsa, uşintip oroza karmasaňyz, anda jıl sayın oroza karmady. Bir ayda 30 gün bola turgan bolsa, sizdin bir kündügüňiz 10 günge barabar bolup atat, hurmatly tugan. Ar aydan uşintip 3 günden oroza karmasaňyz, anda siz oşol ayıňyzdy dagy tekke ketirgen joksuz, günüňizdi dagy tekke ketirgen joksuz. Demek siz jıl boyu oroza karmagandardan soğun alasız, jıl boyu ibadat kılgandan soğun alasız. Allah Taala ar bir özgө mümkünçilik bergen bolsun. Allah Taala mına uşunday ibadatlardy kılууga bardygybызга жеңилдик bergen bolsun, hurmatly tugan. Emi bul orozonun Allah hasanata bizge hikmet kılıp bergen nersesi, hurmatly tugan. Alhamdulillah 30 gün Ramazan ayını karmadık. Ramazan çıkkanlığa 3 ile gün boldu. Hazır dele könüş albay jatkan uçuruz ya. Suudi içip alıp çoçup ketip men orozo mes belem dep, tamak jep alıp orozo belem dep çoçup ketken uçurlarınız bolup atat. Owa bul degen söz öte özünü tarbiyaladı, orozoga özünü köndürdü degen manide. Ankeni Peygamberin dostları sahabalar 30 gün Ramazan ayını karmagandan keyin oşol Ramazanyň küçü menen 6 ayga jetişken. 6 ay kudum ele şo Ramazanda жүрgön. 6 aydan keyin alsırap baratkanda kayra 6 ay Ramazandy gütkön, hurmatly tugan. Ramazan kelse eken, Ramazanga jetkese eken dep oşol uçuda Peygamberimiz dua kılgan. Ya Allah bizge Rajab Şaban ayında bereke bergin, bizde Ramazan ayına jetkirgin dep dua kılgan. Ankeni hazır Peygamber sallam kelgende aytkan, men keldim kıyamat uşunday deyip turgan bolsa, kebir ayta munday deyip turgan bolsa, munday degeni men kendim Peygamber bol, kıyamat uşunçalyk. Yoksa munday dese Peygamber geldi, muna kıyamat uşunda aralığı çalıgılı. Kıyamat muna uşunday jakyn. Anın belgelerden Peygamber aytkan kıyamatga jakyn kokus ölüm köpeyet degen. Çynында ele urmatly meni musulman bir tugandarym, kokus ölümge öte köp kübe bolup atabız. Keçinde jakşyla kelip jatdy ele, erte menen turbay kaldı. Hiç kanday oru jok ele, hiç kanday sebebini bilgen jokbuz. Jakşyla jatkan, makul dep jatkan, erte menen turbay kaldı. Köçede ele basıp baratkan, mına uşul siyaktуу kokus ölümler köp, hurmatly tugan. Emi Ramazanga çeyin kim bar kim jok Allah gana bilүүчү. Birok bardygybız dua kılabız. Ya Allah bizdin janыбызды alsaň Ramazanda algın, bizdi Ramazanga jetkirgin dep dua kılabız, hurmatly tugan. Emi muna uşuga jetpey kala turgan bolsok, anda ar bir günlerimizni oroza menen ötkörüp, ar bir ayыбызды oroza menen ötkörүүgө areket kılabız, daýarlanabız. Hurmatly tugandar, sizden biz Nasihat radiosunda 90 jana 9 jyştygynda
Şawwal ayı tuurasындагы орозо туурасында сөз кылып атабыз. Ошондой эле бизге Marwa TV YouTube каналыбызда да түз эфирдебиз. Эгерде сизге кызыктырган суроолоруңуз бар боло турган болсо, бизде 705 96 94 41 WhatsApp номерибиз иштеп атат. Ушуга кызыктырган сурооңузду бере турган болсоңуз, албетте биз жооп беребиз. Эми урматтууган, бул орозо чынын айтканда жөнөкөй эле ачка калуу менен эмес, балким урматтууган, Рамазандын орозосу бул ар бир адам өзүнү тарбиялоо. Ооба, өзү бир эле ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде менин үммөттөрүм Рамазан айындагы артыкчылык фазилетин билгенде, жыл 12 ай Рамазан болсо экен деп үмүт кылат эле деген урматтуу тууган. Кудайга шүгүр, биз бир айды өткөрүп алдык. Быйылгысы өтө жеңил, ушунчалык рахат менен өттү, жыргал менен өттү, жеңилдик менен өттү. Эми урматтуу тууган, ким канчалык деңгээлде пайдаланса пайдаланып калды. Бирок ошондой болсо дагы Рамазандын кеткендигине көп болгон жок. 3 күн эле бизде анын таасири болуш керек. Рамазан айында сөгүнгөн жоксуз, машалла. Рамазан айында эч ким менен урушкан жоксуз. Рамазан айында намаздарыңызды калтырган жоксуз. Рамазан айында чеккен жоксуз. Рамазан айында ичкен жоксуз. Рамазан айында башка жаман иштерди кылган жоксуз. Демек, сиз мына ушундай жакшы адам экенсиз. Сиз өзүңүздү ушунчалык сабырдуулук менен кармай алат экенсиз, урматтууган. Болду, Рамазан чыкты деш менен эле Сулайман өлдү, дөөлөр кутулду дегенде кайра эле чегип албастан, кайра эле ичип албастан, кайра эле баягы жаман жолго түшүп албастан, жок, урматтууган, ошону менен өзүңүздү кармап кетсеңиз болот экен. Кече алхамдулилла, Алла Таала мени гана себепчи кылды. Кече жигиттер менен отуруп, машалла, Илимбек деген бала бар экен, өзү Алайдан экен, турган жери. Ошол тамеки чылым чегет экен, тамеки тартат экен. Анан ону менен сүйлөшүп келип туруп, бул түтүндү неге жутуп атасың? Эмне пайдасы бар десем, эч кандай пайдасы жок. Анда таштабайсыз. Болду, мына сиз айттыңыз, мен сизге сөз беремин, таштадым деп ошол жерде дебелеп, ошол жерде пачкасы менен күйгүзүп, болду, мен бул жагга эмне кылам, өзүмдү кармап кете алам дейт, урматтуу тууган. Себеби 30 күн орозоду кармаган жок. Рамазан чыкты дегече эле 2 күн ичинде кайра чеге баштаптыр. Эч кандай пайдасы деле жок дейт. Эмнеге чегип атканын өзүм деле билбейм. Буга окшогон туугандарыбыз толтура, урматтуу тууган. Мына ошондон жалпыбыз мына ушул жаман иштерди бүтүндөй алып кетели, эмне кылайлы, таштап бардык жаман иштерди, жакшыларыбызды Рамазанда кандай жүргөн болсок, ошондой жүрүп өткөрүүнүн аракетин кылайлы. Туура инсанбыз, биз адамбыз. Урматтуу тууган, пайгамбарлардын иманы күндөн күнгө көтөрүлүп турган. Анткени аларга вахий келип, күндөн күнгө Алланын өкүмү келип, имандары күндөн күнгө көтөрүлүп турган. Ал эми периштелердин иманы бир эле деңгээлде, көтөрүлбөйт дагы, түшпөйт дагы. Сиз бизге окшогон алсыз инсандардын иманы толкун көтөрүлүп түшүп турат. Эгер жакшы сөздөрдү айтып, жакшы сөздөрдү угуп, жакшы даваттарды берип, жакшы баяндарды угат турган болсоңуз, иманыңыз бир канча көтөрүлүп калат. Ооба, ошол эле баянды укпай калдыңыз, ошол эле намазды окубай калдыңыз, жакшы сөз сүйлөбөй калдыңыз, чөйрөңүз өзгөрдү, жаман жигиттер менен сөгүнгөн, сагынган, ар бир сөзүндө эле энесин сөккөн, ар бир сөзүндө эле башка бирөөдү сөгүп сүйлөгөндөргө кошула турган болсоңуз, анда иманыңыз түшөт дагы. Кудум эле ошолордун сүйлөгөн сизге бир жаңылыктай сезилип, кудум эле ошолордун сүйлөгөн сөзү сизге бир орду бардай сезилип, сиз деле ошентип сүйлөгүңүз келип калат, урматтууган. Неге? Иманыңыз бир канча төмөндөгөндүгү үчүн. Мына ошондуктан ар бир өзүбүздүн иманыбызга иштеп, өзүбүздүн иманыбызга амал кылып, мээнет кыла турган болсоңуз, анда күндөн күнгө сиз дагы не кыласыз? Пайгамбарлар көтөрүлгөн сыяктуу, иманы бекемделген сыяктуу, иманыңыз көтөрүлөт, иманыңыз бекемделе берет. Урматтуу туугандар, биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында, ошондой эле YouTube каналында түз эфирдебиз. Эгерде сизге кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, албетте биздин WhatsApp номерибиз 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ошого суроолоруңуздарды берсеңиз, албетте биз билсек жооп беребиз. Билбей кала турган болсок, Кудайга шүгүр, биздин билген аалымдарыбыз, устаздарыбыз учукур эмес, алар бар, алардан сурап келип туруп, сиздерге айтып берүүгө биз даярбыз. Эми урматтуу тууган, чынында айтканда бул орозо деген сөз, орозо кармоо деген эртең менен таң аткандан күн батканга чейин ичигенден, жегенден, аялы никесиндеги аял менен шарият ишиге баргандан өзүнү тыюуну орозо деп коет, урматтуу тууган.
Öte жеңил. Эми негизги чыныгы такыбаладын орозосу ала Рамазан айында көзүнө дагы тыйган, кулагына дагы тыйган, тилине дагы тыйган, керек болсо мурдуна дагы тыйган, урматтуу туган, көзүнө тыюу деген арам, намахрам деп коет, урматтуу туган. Аларга караган эмес, мурдуну тыйган, жаман жыттарды жыттаган эмес, тилини тыйган, гыйбат кылган, ушак кылгандардан, жаман сөздөрдү айтуудан тилин тыйган, кулактарга музыка уккан эмес, жаман сөз уккан эмес. Мына ошентип алар чыныгы такыбалык кылган. Керек болсо ооз жапкан учурда дагы азыраак жеп, ооз ачкан учурда дагы азыраак тамактанышкан. Чыныгы орозо деп өзү мына ушуну айтат, урматтуу туган. Эми сиздики жалпыбыздыкы жөнөкөй эле эртеден кечке жебей ичкенден тыйылышлыкты жалпы орозо дегени менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: канчалаган адамдар бар эртеден кечке ачка калуудан башка эч нерсени таппаган. Түнү менен эмне кылган, уйкусуз болуп гана калган, уйкудан калган канчалаган адамдар бар дейт. Ачкалыктан башка эч нерсени таппады. Ооба, бир адам орозо кармадым деп урматтаган эрте менен сарылыкты ичип оозуну жапты, бирок күндүзү кадимкидей эле эч кандай орозо эместей эле адамдар менен сөгүнүп, адамдар менен урушуп, адамдарды гыйбат кылып, жаман сөздөрдү айтып, мунун кечке ачка калгандан башка эч кандай пайдасы жок, урматтаган. Ошондон бардыгыбыз кайсы эле орозо болгон боло турган болсок, анда не кылабыз? Өзүбүздү ошол орозодой кармап, сөгүнүп сагынуу, бирөөдү гыйбат кылуудан, урушуудан өзүбүздү тыябыз. Эми бир адам сизди түшүнбөстөн келип сөгүнө турган болсо, келип уруша турган болсо, келип сизге кыйкыра турган болсо, келип сиздин ачууңузга тие турган болсо, анда не кылышыңыз керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен орозомун" деп айтып коюңуз дейт, урматтуу туган. Эми караңыз, урматтуу тугандар, туура түшүнүңүз. Мен орозомун деп айтып коюшлук бул милдет кылуу эмес. Милдет кылуу эмес. Орозо болсоң өзүңө болосуң да. Кээ бир адамдар эмне кылат? Мен намаз окуймун байке. Десе, намаз окусаң өзүңө окуйсуң да, мага эмне милдет кыл? Милдет кылган жок. Ал деген сөз: мен намаз окуймун, туура жолдо жүрөм, сиз менен талашкым келген жок, сиз менен урушкум келген жок. Мен орозомун деген сөз: мен сиз менен сөгүнгүм келген жок, сиздин сөгүнгөнүңүз керек болсо укум дагы келген жок. Мен керек болсо бул милдет кылуу же болсам сизден коркуу эмес. Балким бул эмне кылат? Өзүнү сиз дагы сөгүнбөй калыңыз, сиз дагы урушпай калыңыз деп сизди тыйып аткан кербези. Бул деген сөз: эгерде мен орозо болбогонумда, анда сени дубалга такап коет элем. Эгерде мен орозо болбогомда, жыгытып үстүңө минип алат элем. Эгерде мен орозо болбогонумда, сени көмкөрүп алат элем. Деген сөз, эгер туура түшүнсөңүз. Туура түшүнбөй дагы тийише берсеңиз, анда эмне кыласыз? Өзүңүздүн саясайыңызды аласыз. Өзүңүздүн сазайыңызды алгандан кийин, андан кийин башкаларга жамандап, башка жек көрүп, башкаларга арызданбай эле коюңуз. Жер караган бойдон унчукпай кетип калыңыз, урматтуу туган. Себеби канчалаган жерде көрөбүз, туура сакал койду, туура намаз окуду, туура, урматтуу туган, орозо кармады, тийишпейин деп оңолоюн деген сайын кээ бир адамдар бар, эмне кылат? Кээ бирлер, бар эле эмес, кээ бирөө атайын келип ошого сайылат, атайын келип туруп ошонун эмоциясын текшерейин дейби, же болбосо канчалык деңгээлде экенин көргүсү келеби, мына ушунчалык ачуусуна тиет. Таяк жеп калгандан кийин анан айтат: сакалчандары дагы ушундай кылабы, молдолору дагы ушинтеби, сакалчандар ушинтип атса биз каяка барабыз дейт, урматтуу туган. Анткени айып өзүңүздө. Ошондон канча дагы биз аракет кылабыз, канча дагы туугандарга айтабыз: орозо кармадыңызбы, ага теңелбеңиз, намаз окудуңузбу, болду, сабыр кылыңыз, машалла, орозо кармадыңызбы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсеге амал кылыңыз, мен орозомун деп айтыңыз. Качан мына ошондой орозомун деп айта турган болсоңуз, албетте ал тийишкен адам түшүнө турган болсо унчукпай кетип калат. Анан түшүнбөй эле кыла бере турган болсо, ооба, урматтуу туган, Аллах субхана таала ыйман берсин. Сахабалар айткандай: "Саламун алейкум", силерге аманчылык, тынчылык гана болсун, эсен эле болчу сен деп айтуудан башка аргабыз жок. Мына ошондуктан ар бирөөбүз не кылайлы? Орозо кармоонун аракетин кылайлы мына ошол Шаввал айында. Я Алла. Ооба, кээ бир адамдар айтат: үзүп кармасак дагы боло берет. Боло берет, Шаввал айында 6 күн, бирок урматтуу 6 эле күн, бул 6 жыл эмес. 6 күн 6 ай эмес. 6 күн 60 күн эмес. Керек болсо бир жумадагы толук эмес. Бир жумада 7 күн болсо толук эмес, 6 эле күн деп айтып атабыз. Макул эми кээ бир алымдарыбыз айтат: ушу Шаввал айынын ичинде бөлүп бүгүн кармадыңыз, эртең бүс күнүгө кармадыңыз, ансеңиз дагы боло берет, урматтуу туган. Бирок эң негизгиси эч кандай
ihtilaf, hiç kanday talaş tartış yok. Tolluk bir yıllık soğukta aldın dep, arı birisi oğzunu tolturup, hiç kanday oylanbostan ayta turgany, muna ошол 6 күндө üzgültüksüz karmap koyuşuңuz. Eger cuma kunga tuş kelip kalsaçı, anda eç nerse bolbay turmat tugan. Siz karmap, üzgültüksüz karmap kelatasbı, cuma günü dal kelip kaldı, tuş kelip kaldı, oylanbay cuma günü karmay beresiz. Ova urmat tugan, jönle köyle oroza karmayla kelip turup, cuma günün özünde ana men takvalık kılayınçı bugün dep cuma günün жалгыз özünde oroza karmasanız, anda bul karahiyat, makuru, jek görülüngen nerse, Allah Taala kabul kılgan bolsa aldağı kete berat. Biroq negizgi şariat boyunca cuma günü bul mayram, haccul masakin dep koyat. Kedey adamlardan acısı, miskinlerden acısı. Muna şontan bul cuma gün mayram, kadimkideyle urmat tutugan bul günü ne kılasız urmat tutugan oroza karmasdan mayramday ötkör oturgan bolsoňuz jakşyrak bolat. Yok, üzgültüksüz karmap kelatodan cuma günüge dal kelip kalgan bolsa, anda oylanbay kara beresiz. Bul jerde hiç kanday mesele yok. Hurmatly bir Müslüman bir tugandarym, wagt degen wagt bizdin wagtybız çeneliw gana wagtlarybız kaldy hurmatly tugan. 1 saat degenimiz menen hazır men saatymda oşol 47 minutany körsetdi. 7den 47 minutany az wagtdan keyin sizler menen koşlaşууga toora kelet. Oşonduktan biz Nasihat radiosunda 90 jana 9 jyştygındabız. Oşondoy ele YouTube kanaly Marwatowy YouTube kanalynda tüz efirdebиz. Egerde sizge kızıktırgan suragyňyz bar bolat turgan bolsa 705 96 94 41 nomerine suragyňyzy jazyp kaltırsaňyz, albatta biz aga jogap berүүge daýarbız, jogap berүүge harakat kılabız inşallah. Eger çynynda ele siz dagы bizden dagы ötken ilimli bolup turup bilbey kalgan suragyňyz bolsa, anda biz dagы bilbesek, any bilgen ustazlarybızdan surap kelip, kerek bolsa kitaplarda karap kelip jogap bergen dagы daýarbız. İnşallah Hudaý buyursa biz umraga ketkendigi sebepden bul sizler menen tüz efirge çygypyz bir kança wagtga üzülüp kaldı. Emi inşallah altın başыбыз esen bolsa, sizler dua kılıp tursaňyzlar, ar 3-nji günü 7den 8ge çeyin Nasihat radiosunda sizler menen tüz efirde birge bolууga harakat kılabız inşallah. Ya Allah, ova Şawwal ayının 6 gündük orozası, urmatly tugan oroza karmaşlykda Allah hasonata biz üçün hikmet kılgan. Munda jönökeli açığa kalı emes, balkim özüňizdi tarbiyalaňyz. Sizde bar bolup turup jebey jatas, sizde bar bolup turup içbey jatas urmatly tugan. Oşontan Allah Taala öz aytgan, pendelerdim ar bir kılgan amaly özü üçün, orozası gana men üçün degen. Orozası gana men üçün. Bir adam namaz okuymun dep aytdı. Bir agany men keçke жүрseňiz namaz okuyup çynda bile jo okuyby any bilip alasız da. Bilip alasız urmatly tugan. Peşinde dagı darat al dese makul debile daratym bar dedi. Aslında uktap turdun ga. Jo daratym bar debile golda. Bul demek darat albady, demek bul meni aldadı. Asırga kelgenden kinde karasaňyz ne kıldı? Okubay kaldı, demek bilip alasız, bul namaz okubayt eken de bilip alasız. Bir adam men orozomун deyip turgan bolsa, keçke çeyin any menen жүрseňiz bilbeysan, çynda ele orozobu je jalganby. Nege? Sebep darat almış bolup atyp ele suwdy jutup koydu. Darat almış bolup atyp ele suwdy içip aldı dagın. Unçukpay жүрüp 2 saat 3 saat kılanda wagt kança kaldı, kaçan ozda açabız. Bugün çöto gün ısıp ketdi, su dep kalsa oylap kalas, çynda ele uşul oroza okşayt depçi. Oşonduktan bul oroza karmaşlyk Allah menen pendenin ortasındagy gana sır jana mamile urmatly tugan. İçip alsaňyz, jep alsaňyz bolat. Biroq Allah körüp turat, Allah bilip turat, Allah ugup turat. Allah üçün oroza karmadım dediňizbi? Demek munun soğuunu Allah gana bilet, Allah gana beret urmatly tugan. Munun soğuğu Allah'a gana taandyk. Muna oşonduktan bul Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, dozok otundan kalkan bolat, kaçan adam balası özü jırtıp albasa. Dozok otundan kalkan bolat orozoňyz özüňiz teşip albasa. Al teşip alıp jırtıp alıp kanday dediler? Gıйbat kılbasa, sögünböse, oroza karma alıp turup başkalar menen uruşbasa dedi urmatly tugan. Muna oşonduktan siz bizde bir jakşı söz bar atababızda, kaşıktap toptogondu, çömüştep çaçıp ýediň. Kaşıktap jıygandy, çelektep josam çakalap tögüp ýediň degen sözüz bar. Muna oşondoy bul soop toptaşdagı muna oşondoy. Kaşık menen toptogonuňuzdy urmatly tugan, bir-birden toptogonuňuzdy optum jok kılıp berbesden, balkim bardygyny saktap kaluga ar bir öz harakat kılaýly. Çynynda ele amal kılıç oňoý ele.
ibadat kılış жеңил эле урмат tutugan. Бирок аны сактап калыш кыйын. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Мүлк сүрөсүнүн 2-аятында айтат: "Биз силерге өлүм менен өмүрдү бердик, өлүм менен жашоону бердик. Силердин кайсы бириңер эң жакшы амал кылуусун сынаш үчүн" деди. Сынаш үчүн гана. Ahsanu amala. Kim эң жакшы амал кыласыңар, ошону сынаш үчүн биз силерге өлүм менен жашоону бердик деди. Allah Teala aksar amala деген жок. Kim эң көп амал кылат деген жок, балким эң жакшы амал кылат. Мына ошондон бардыгыбыз ихлас менен, үмүт менен, чын жүрөктөн ибадат кылган ибадатыбызды эч кимге миллет кылбастан мен мынанча орозо кармадым мынан дебестен албетте урматтуу тууган, толук Алла үчүн гана аткарып, ошолорду сактап кала турган болсок, албетте бул кыямат күнү өзүбүз үчүн гана болот. Биздин биринчи сурообуз келип түштү. Алхамдулилlah, ошого жооп берүүнү аракетин кылабыз. Менин колумду сурап жатат, бирок ал илим албаган жөнөкөй жигит. Мен дагы көп окуп, илимимди өркүндөтсөм жана жолдошумдун илимин не дейт? Жолдошумдун илими менин илимимден жогору болсо дейм. Мен жок десем, ал жигит өмүрүнө кол салуу ыктымалы болуп турат. Кеңеш бериңиз. Жок, урматтуу тууган, ал ар ким кылса өзүгө урматтуу. Сиз албетте өзүңүздүн бактыңызды издеңиз. Сиз машалла илимдүүдү каалап атасызбы? Ооба, истихара намазыбыз бар. 2 рекат истихара. Намаз окуп 3 күн истихара кылып көрүңүз. Ата энеңиз менен кеңешип көрүңүз, урматтуу тууган. Сиз ого жок деп койсоңуз, ал өзүнүн өмүрүгө кол салабы, асынып алабы? Ал жагы ал өзүнүн иши. Ага сиз жооп бербейсиз. Урматтуу тууган. Бизде атабызда бир жакшы сөз бар. Жаман эркек өлөм деп коркутат, жаман катын кетем деп коркутат депчи. Жаман катын кетем дей берет, жаман эркек ошондой өлөм дей берет. Азыр сизди ошентип коркутуп аткан болсо, анан келечекте анда кандай болот? Аны менен жашоо кандай болот, урматтуу? Мына ошондуктан сиз анын өлүшүнөн коркпостон келечекте жашоо кандай болот? Ошону азыртан чечип алыңыз, албетте. Чынында эле жакшы ниет, машалла, илим, өзүңүздөгү илим алып, бирок жашыңызды караңыз. Анан илим алам деп туруп бир отуруп калбаңыз, урматтуу тууган. Ошол эле учурда машалла азыр бойго жеткен болсоңуз, демек анда илимдүү адамдарга өзүңүз сунуштасаңыз дагы боло берет. Кандай эле Хадича энебиз сунуш кылгандай эле. Ооба, урматтуу туугандар, туура түшүнөдө Али разияллаху анху дагы айткан: "Силер кызыңарды берсеңер, илимдүү адамга бергиле. Ана ошо атасы берди эле алып алдым десе, не кылбайт? Зулумдук кылбайт. Жок, жакшы кызыны бериптир, өтө сонун экен десе, анда урматтап сыйлайт деген. Мына ошондуктан, урматтуу тууган, ошого берүүгө аракет кылабыз. Керек болсо кызыбыз бойго жеттү, өзүбүз илимдүү адамга, өзүбүз билген жакшы такуу адамга, керек болсо өзүбүз барып сунуштайлы. Курук намыс, мен кызымды кантип айтам дебестен эле, Умар разияллаху анхудан ушунчалык намыстуу болуп кеттиңизби? Умар разияллаху анху кызыны сунуштады го. Эң биринчи Абу Бакыр разияллаху анхуга барып айтты: "Мен кызымды алчы." Деди. Абу Бакыр разияллаху анху макул дагы дебеди, жок дагы дебеди. Анан Усман разияллаху анхуга барып айтты. Ал дагы макул дебеди, же жок дебеди. Анан мен кызым ушунчалык начар экенби, эмне үчүн мени макул дагы жок дебеди дагы, пайгамбарыбызга барып айтты. Мен кызымды ушуга сунуштасам, алардан жакшы жооп болбоду дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Мен алсам болбойбу?" деди да. Болот, берди. Бергенден кийин анан Абу Бакыр менен Усман разияллаху анан эмне үчүн унчукпагандыгын айтып атат. Өткөндө пайгамбарыбыз менен бирге олтурганыбызда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сенин кызың туурасында сурады эле. Демек пайгамбарыбыз көңүлү бар болгондуктан биз унчук алган жокпуз, ал секретти ачкан жокпуз, ал сырды ачкан жокпуз деди, урматтуу тууган. Анын кызы ушунчалык сонун кыз болчу. Мына ошондонсуна карабастан сунуштады. Сиз дагы ошентип сунуштап, же болбосо ата энеңиз түшүнбөсө, сиз өзүңүз бирөөгө, жакшы илимдүү адамга өзүңүздү сунуштасаңыз боло берет. Хадича эне сыяктуу эле. Аялдарга качан, кайсы жерде сабагыңыз болот? Чынын айтканда, аялдарга өзүнчө бир эч жерде сабагым жок. Качан бир жерге чакырып гана ошондой сабак өтүп бериңиз десе гана өтүп берип баратабыз.
ушул жумада буюрса Жалал Абадка чакырып атат. Ошол жака барып, балким ошол жакта дагы болуп калышы мүмкүн. Бишкекте негизиден мынау күнгө деп туруп аялдарга эч бир сабакты уюштура элекпиз. Эгер бил жерге топтолуп чакырып калган болсо, анда биз жок дебейбиз. Барып туруп билген нерсебизди айтып келе жатабыз. Ошондуктан дуа кылыңыздар. Ошондуктан аял заты өзүңүздөр уюшуңуздар. Өзүңүздөр бир жерди белгилеп туруп алдыңыраак мага кабар берип койсоңуздар, анда мен барып туруп билген нерсени айтууга толугу менен даярмын. 25 жаштамын, бойдокмун, зара кылганда уруктук чыгып кетет жана оюма шахваттай нерселер келе берет. Ошол учурда өңсүз суюктук чыгып кетет. Мындай учурда гусул важип болобу? Адепсиз суроо үчүн кечирим сураймын. Жок, 25 жашта болсоңуз, урматтуу, сиз эртерээк үйлөнүңүз. Жок, үйлөнгөнгө шарт жок болуп аткан болсо, анда орозо кармаңыз. Анан бул зара кылгандан кийин чыккан суюктук, бул вади, анан мази деп коет. Баягы зарадан кийин чыккан, булар эч кандай гусул важип кылбайт. Булар дааратты гана сындырат, урматтуу тууган. Албетте муну билишиңиз, бул шарт. Бул Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инна Аллаха ла ястахи минал хак", Аллах Таала акыйкаттан уялбайт деген, урматтуу. Бул акыйкатпы? Сиз албетте сурашыңыз керек. Булар адептүү эле суроо деп мен эсептеймин. Менин оюм боюнча бул өтө сонун сурооду бердиңиз. Андан кийин, урматтуу, эртерээк үйлөнүүнүн аракетин кылыңыз. Болбосо орозо кармаңыз. Азыр как раз биз ошол орозо туурасында сөз кылып атабыз. Ошону кыла турган болсоңуз, анан иншалла бул нерселер чыкпай калат. 6 күндүк орозо күндө кармаш керекпи? Bir айдын ичинде кармаса болобу? Азыр эле биз айтып өттүк. Кийин качып алган болсоңуз дагы эмне кылабыз? Ошол 6 күндө ушул үзбөстөн бир кармасаңыз өтө жакшы болот. Жок, ага менин шартым жок болуп атат, мага ушундай оңой болуп атат дей турган болсоңуз, албетте ушул Шавал айынын ичинде кармасаңыз, биз дуа кылабыз, Аллах Таала кабыл кылсын деп кармасаңыз боло берет. Мына ошондой, урматтуу менин мусулман бир туугандарым. Я Алла, парыз намаздардын алдында такбир айттымбы же айткан жокмунбу деп унутуп калып жатам. Эч нерсе болбойт, урматтуу тууган. Комат, айттыңызбы, айтпадыңызбы десе, бул айтышлык сүннөт, урматтуу. Айтсаңыз сооп болот, айтпасаңыз эч нерсе болбойт. Унутуп калган болсоңуз, урматтуу тууган, эмне кыласыз? Намазыңызды баштап окуй бериңиз. Күнөөнү азыраак кылыңыз, көзүңүздү сактаңыз. Мына ошондо, урматтуу тууган, мисвак колдонуңуз тишиңизге. Анан истигфарды көбүрөөк айтыңыз. Кудай буйрса унутпай каласыз. Унутуу бул күнөөнү көп кылгандыктан болот, урматтуу тууган. Мен эмне күнөө кылып атам деп өзүңүз таң калышыңыз мүмкүн. Көзүңүздү сактаңыз. Мисвак колдонбой жаткан болушуңуз мүмкүн. Мисвак колдонуңуз, урматтуу тууган. Анан көбүрөөк истигфарды айтыңыз. Биздин чынын айтканда турган турпатыбыз эле күнөө. Өзгөчө мына жаз келди. Ал жакты карасаң дагы ачык, бул жакты карасаң дагы ачык-чачык, бардыгы. Жерди карасаң деле бир кыздын пакети жатат, кыз тартылган сүрөт. Чынында эле шаарда жүрүш өтө кыйын нерсе. Мен үчүнчү көз сакташ деген өтө кыйын нерсе да. Мына ошондон биз күнөөкөрбүз. Айла жок, тооба кылышыбыз керек, истигфарды көбүрөөк айтышыбыз керек. Ошондой кылсаңыз, иншалла зээниңиз, памятыңыз өзүнүн ордуга келет. Орозону каффараты боюнча айтып берсеңиз. Орозону, урматтуу тууган, кайсы бир адам Рамазан айынын орозосун кармады дагы атайлап, өзү чыдабай кетти. Чынында элечи, күн ысып кеткенде унчукпай бир жерде эс алыш керек да. Бирок бул баардыгын иштеди же башка кылды дагы өтө суусап кетти. Чыдабастан туруп сууду ичип алды. Бул адам күнөөкөр болду. Эми ушул күнөөдөн кутулушлук үчүн 60 күн орозо кармап бериш керек. 60 күн каффара деп коет. Үзгүлтүксүз кармап бериш керек. 59 күн кармап келгенде кандайдыр бир себептен оозуну ачып алды. Бир күн чыдап койсо болот эле. Жок, дагы бир күн кармабай калдыбы, кайра башыдан башташ керек. Мунун сазасы мына ушундай, урматтуу тууган. Эгер 60 күн кармай албайм деп турган болсо, анда кул азат кылыш керек. Бизде кул жок, урматтуу тууган. Ага дагы күчүм жетпейт деп турган болсо, анда тамагын бериш керек. Ал тамак канчалык деңгээлде берилерин муфтиятка барып туруп сурап аласыз. Эгерде сизде каффаратыңыз бар болгон болсо. Жок болгон болсо, алхамдулилла, Аллах Таала мындай каффарадан бардыгыбызды өзү куткарган болсун.
kaffara dep turup mına ошол жеп алганын күнөөсүнө жуушлук мына ошону жоюшлукту каффара деп кое турмат тутуган. Мына ошо Рамазан бул оюнчук эмес, Аллах Тааланын фарыз кылган нерсесине орозо кармагандан кийин урмат тутуган, ошонун өзүнүн тартиптерин сактасаңыз өтө жеңил. Быйылкы жылды карасаңыз, кимден сурасаңыз баардыгы өтө жеңил болду. Кантип өтүп кеткенин билбей калдым дейт. Неге? Анткени быйыл дагы алхамдулилла орозону жаңыдан биринчи кармоочулар өтө көп болду. Канча адам менен сурасам, биринчи жолу кармашым өтө жеңил экен. Мындайын билгемде мен жыл сайын кармап болчумун. Ооба урмат тутуган, мына ушундай жеңил нерсе, мына ушундай рахат нерсе. Мына ошондон муну балдарыбызга айтышыбыз керек, балдарыбызга жеткиришибиз керек. Орозонун кабыл болушун кантип билсе болот. Орозонун кабыл болушуну сиз Рамазан чыккандан кийин, машалла, орозодо кандай ибадат кылдыңыз, Орозодо кандай ибадат кылдыңыз? Мечитте намаздан калган жоксуз, тарави намаздан калган жоксуз, эч ким менен сөгүнгөн жоксуз. Орозо чыккандан кийин дагы дал мына ошондой болсоңуз, машалла, бул орозоңуз кабыл болду. Бул орозоңуз кабыл болду. Демек, орозо, Рамазан бул адамды өзгөртөт. Рамазанды адамды туура жолго салат, урмат тутуган. Рамазанда бир канча бул не кылды? Өзүнү тарбиялады. Демек, мына ошол чыныгы сиздин орозоңуз орозо болду да. Эгер чынык орозо болду, мына ошондо кабыл болду деп билсеңиз болот, урмат тутуган. Жок, орозо чыгыш менен айт болушу менен Сулайман өлдү, дөөлөр кутулду деп эле баягыдай эле чегип алсаңыз, намазга барбай калган болсоңуз, мечитке каттабай калган болсоңуз, анда Алла сактасын, Алла билүүчү биягынын. О жаап уктап түшүркөп койдум, каффарат болобу? Жок, эч нерсе болбойт. Каффара дагы болбойт, оозуңуз дагы ачылбай урмат тутуган. Унчукпай чыгасыз дагы, оозуңузду чайкап, мурдуңузду чайкап, бир катар өзүңүз чайканып жуунуп аласыз. Болду, сыр бербей кете бересиз, урмат тутуган. Бул түшүркөп коюшлук адам баласынын ыктыярындагы нерсе эмес. Бундайга жооп бербейсиз. Буга сиз эч качан жооп бербейсиз. Кафара болбойт, күнөө дагы деп эсептелинбейт. Балким, урмат тутуган, ооба жеңил деп каласыз, анан жуунуңуз. Жуунганда гара кылбаңыз. Оозуңузду чайкадыңызбы, таарат алгандагыдай эле. Ошондой эле чайкайсыз дагы, мурдуңуздагы көп тартпастан чайкап туруп, бүтүндөй бир чайканып алып туруп, машалла, алдыга карай жеңил болуп туруп, ибадатыңызды уланта бересиз. Бир кызды жакшы көрөм, ошого дуа кылып коюңуз, алдын ала рахмат. Сиз бир кызды жакшы көргөнүңүз менен ал дагы сизди жакшы көрөбү, көрбөйбү белгисиз да. Мен дуа кылганы менен ал, урмат тутуган, эгер шариаттын жолунда боло турган болсо, Аллах Субхана сиздин тагдырыңызга жазган болсо, мен дуа кылсам деле, кылбасам деле, ал сизге жетет. Бизде жакшы сөз бар, жүгүргөндүк эмес, буйругандык деп кое турмат туган. Сиз өзүңүз дуа кылып Аллахтан сурай бериңиз. Сураганда, мен ушул кызды жакшы көрөм, неге аппак? Мен ушул жакшы көрөм, неге сулуу? Мен ушул кызды жакшы көрөм, неге баардыгы жакшы көрөт? Ал үчүн эмес, урмат туган. Дин үчүн жакшы көрүп дуа кылыңыз. Я Аллах, ушул кызды алсам менин эмне кылан? Бул дүйнө ахиретиме пайда боло турган болсо, анда мага ушул кызды туш кыл. Мен ушул кызды ала турган болсом, бул дүйнө ахиретиме пайда болсо, анын дагы бул дүйнө ахиретинде пайда боло турган болсо, экөөбүздү бириктиргин. Эгер бул дүйнө ахиретиме зыян болсо, анын дагы бул дүйнө ахиретине зыян болгонсо, мени андан, аны менден алыс кылгын деп дуа кылыңыз. Иншалла, бизден дагы Аллах Таала билүүчүрөөк, урмат тутуган. Мына ошондуктан эмне кылабыз? Дуа кылып Аллахтан гана сурайбыз. Айт намаз парызбы? Жок, айт намаз важип намаз бул. Жылына бир эле жолу, урмат тутуган, имам менен кошо окулат. Имам окулуп бүттүбү, урмат тутуган, кечигип калды, 10 адам, 100 адам кечиктиби, болду, аларга эмне кылбайт? Кайрадан окулбайт. Ошондуктан мен ар дайым айтып келем, бул важип намаз кимге насип кылган болсо. Кечегиде биз эл жетсин деп туруп 7:30 чейин сөздү чойдук. Сүйлөдүк элге, ушу 7:30 келип калсын. 5:30 келип олтурган адамдар бар. Сытта калып кетпейин депчи. Алар эми күн чыктыгы көтөрүлдү, окуй бербейлби? Жок, окуй берген менен 7:30 деп белгилегенбиз. Канча адамдар келип атат. Мына мен жолдо терезеден көрүп турам, адамдар келип атат, кечигип атат. Макул деп 7:30 окугандан кийин деле жай намазынын колтуга кысалып канча адам келет. Мен уктап калыптырмын. Эми кандай болот? Мына 10 адамбыз, окуп алсак болобу? Жок, урмат тутуган. Имам, мечиттин имамы окулгандан кийин болду, калган адамдар, кечиккендер окуй албайт.
болбойт. Мына ошондуктан эми бул Рамазанда эмне кылып окуй албай калдыңызбы? Келечекте Курбан айт майрамыбыз бар. Ал дагы важип. Ошону Аллах Тааладан тилеп окуп калууна аракетин кылабыз. 60 күн ороза кармабай эле 60 жардынын курсагын тойгозуп койсо кафараттан кутулабы? Эгерде 60 күнгө күчү жетпей турган болсо, албетте ал эң акыркы вариант. Аны да кутула турмат турган 60 мискинге, бирок ошол мискинге кедейге тамак берсе кутулат. Ошол тамагынын канчалык өлчөмдө бериш керек? Ошону муфтилерден сурап алыңыз деп ошону айтамын, урматтуу тууган. Болот. Үчүнчү вариант. Биринчи 60 күн кармаш керек, кармай албай турган болсо кул азат кылыш керек. А бизде кул жок. Алхамдулилла. Эмне кылат? 60 кедейге тамак берип курсагын тойгозсоңуз кутуласыз. Иманды кантип күчөтсө болот? Иманды күчөтүш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жаддиду иманакум". Эй, иманыңарды жаңылап тургула деди. Сахабалар сурады: "Кайфа нуджаддиду иманана?" Биз иманыбызды кантип жаңылайбыз дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Кул ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллахны көп айтасыз. Ошону өзүңүз көп айтуу менен биргеликте башкаларга дагы айтып жеткиресиз." Иманды жаңылап, иманды күчөтүш үчүн иманды менети керек. Сизде 10 000 сомуңуз бар. 10 000 сомду көбөйтүш үчүн эмне кылышыңыз керек, урматтуу тууган? Дагы соода кылып туруп, иштеп, эмне кылып, азыраак иштетип, көбүрөөк пайда тауып, азыраак чыгаша кылып, көбүрөөк киреше кылышыңыз керек. Ыймандыкы дагы дал мына ушундай. Азыраак күнөө кылып, көбүрөөк сооп иш кылышыңыз керек. Азыраак уктап, же болбосо азыраак жаман иштерди кылып, көбүрөөк жакшы иштерди кылып, көбүрөөк ибадат кылып, керек болсо жаман ишти кылбастан эле токтотуп коюп туруп, иман ишини көбүрөөк кылсаңыз, иманыңыз ошончолук күчөйөт, иманыңыз ошончолук бекем болот, иманыңыз ошончолук, урматтуу тууган, сизди арамдан тыя турган болот. Ар бир адамды арамдан тыйып, жаман иштерден тыя турган бул имандуулук гана. Ошондуктан биз айтабыз, ар бир адамдын баласы, ар бир адамдын кызы, демек ар бир жаш, ар бир кызбы, балабы, ар бир эркекпи, чоң кичине, баардыгы аалым болушлугу шарт эмес, баардыгы каары, хафиз болушу шарт эмес, бирок ар бирөөсү имандуу болушлугу шарт, урматтуу тууган. Имандуу боло турган болсо анан алдабай калат, иман күчөйө турган болсо анан жаман иштерден тыят. Азыр бизде баардыгы камера десе коркот, камера көрүп турат, камера тартып алат деп. Бирок Алла көрүп турат, Алла берип турат деген сезим жок. Андай болуш үчүн ошол иман күчөйүш керек, иман бекем болуш керек. Кандай кылып такыбалыкка жетишебиз дейт. Такыбалыкка жетиш үчүн таква эмне дейт? Ариза бил калил. Сизде бар нерсеге ыраазы болуңуз. Канчалык бар сизде дүйнөңүз, ошого ыраазы болуңуз. Ариза бил калил вал истидад лиям рахил. Кыямат күнүгө даярданыңыз. Кыямат күнүгө даярданыңыз. Эртең өлгөндөн кийин кандай суроолорду берем? Эртең барганда Аллах субхана таала менден эмне амал кылдың десе, кайсы амалымды көрсөтө алам? Андан кийин эмне кылат? Куранга, адал арамга амал кылыңыз, урматтуу тууган. Ал-истидад лиям рахил ва ариза бил калил. Аз нерсеге ыраазы болосуз, Куранга амал кыласыз, урматтуу тууган. Кыямат күнүгө даярданасыз. Мына ошолорду кыла турган болсоңуз, бат эле таква болуп каласыз. Албетте пайгамбарыбыз дагы айткан: "Иттакыллах хайсума кунта", кайсыл жерде болсо дагы Аллахтан корксоңуз, бирөө көрүп турабы, көрбөй турабы, подвалдын ичиндеби, чөлдөбү, көлдөбү, адамдар барбы, жокпу, жалгыз каласызбы, эл менен болосузбу, бардык жерде бирдей Алла көрүп турат, билип турат деп корксоңуз, бат эле таква болосуз. Керек болсо оолия болушлугуңуз эч кандай таң калыштуу маселе эмес. Келинчегим бар, бирок көздү сакташ кыйын болуп жатат. Экинчисин алышым керекпи? Жок, сиз экинчисин алып, ол Аллахтан коркуу менен. Экинчисин алсаң эле көзүң сакталып калат деген эч жерде жазылган эмес. Керек болсо төртөөдү алсаңыз дагы күчөйсүз, сиздин эркектигиңиз дагы күчөйөт. Бир аялды алып туруп көзүңүздү сактай албадыңызбы, экинчисинде өлүп кетсе сактай албайсыз, дагы кызыга баштайсыз. Ошондуктан сиз келинчеңиз барып туруп көзүңүздү сактай албай аткан болсоңуз, көбүрөөк тооба кылыңыз, көбүрөөк кечирим сураңыз, көбүрөөк ибадат кылыңыз, көбүрөөк сежде кылыңыз, урматтуу тууган. Анан Аллах Тааланын Кур'ан-ы Каримдагы эркектерди айткыла, чочун аялдардан көзүнү сактасын деген аятты көбүрөөк окуңуз. Жону көбүрөөк окуп, көбүрөөк адамдарга айтатын болсоңуз, анан сактайсыз. Ал экинчи, үчүнчү, төртүнчү алуу менен көз эч качан сакталбайт.
Ал мен эч качан сакталбай турмактан ушуну туура түшүнүңүз. Устаз, сизге Алла разы болсун. Амин. Сиздерге дагы Алла разы болсун. Бардыгыбыздан Алла разы болсун. Ошол Алла разы болсо экен деген гана мээнет менен, ошондой үмүт менен гана аракет кылып, умтулуп келе жатабыз. Кудай буйрса, Аллах Таала мен силерден ыраазымын дейт турган болсо, бизге ошол сөз жетиштүү. Бизге эң бактылуу күнүбүз мына ошол күн болмок. Алхамдулилла, мына ошентип урматтуу тургандар, бүгүнкү сиздер менен болгон маегибиз дагы аягына чыгып калды. Мына ошентип сиздердин назарыңызда мен Бактияр Шарапов болдум. Эми урматтуу турган, кийинки ошол 3-күнү 7-ден 8-ге чейин кайрадан бирге болушту Аллах Таала насип кылсын. Аллах Субхана Таала ушул айткан сөздөрүбүзгө амал кылып, бардыгыбызды дин менетине кабыл кылып, имандарыбызды күчөйтүп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллах Таала тынчтык берсин. Чоңдорубуздун дагы иманына күч кубат берип, ошол чоңдорубуз дагы адилеттүү түрдө эл башкарышына Аллах Таала насип кылсын. Жана ар бир кыйналып жаткан, ооруп жаткан, бизден дуа үмүт кылгандардын машыр болгон иштерине игилик тапкан береке, үй бүлөсүнө тынчылык берсин. Аллах Субхана Таала пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям кайсы нерсени сураган болсо, ошол нерсени бардыгыбызга беришин насип кылсын. Пайгамбарыбыз кайсы нерседен сактаныш тилеген болсо, Аллах Таала ошол нерседен бардыгыбызды сакташын насип кылсын. Ва ахири давана анилхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.